Кусейин Карасаев атындагы лицейнин окуучусу Нурсултан Алмазов карантин учурунда окуучулар үчүн пайдалуу программа ойлоп тапты. Ал окуучулардын жөндөмдүүлүктөрүн арттыруу максатында пайдалуу экенин белгилеп, алдыда дагы бул багытта аракеттерди көрөрүн белгиледи. Лицейдин директору Нурсултанга ыраазычылык билдирип, белек тапшырды. Окуучунун аракетине кабарчыбыз Жанара Сагындыкова күбө болуп келди. 17 жаштагы Нурсултан 3-1 туугандын ортончусу. Ал 1-класстан бери Кусейин Карасаев атындагы лицейде билим алат. Илдет башталып, окуучулар аралыктан окуп калган маалда өз алдынча аракет көрүп, атайын программа иштеп чыккан. 9-класстан бул лицейден Java деген язык программаны үйрөнүп, 9-10 класс. Анан ушу карантинде үйдө интернеттен курс сатып алып, анан ошону 2 айдай окуп, анан ушундай ой келди, ушу балдарга жардам берейин дегенчи. Арганда оюндарды ойноп эле, видеолор көрүп кереги жок. Убактарын туура эмес колдонуп жаткандыктан, ушу математика, логика боюнча приложение жасадым. Ошо ал жакта ар кандай суроолор, тесттер бар, прогрессиңди көзөмөлдөсөң болот. Ошо анан ар кандай нерселерди жазып коюп, аны кийинчерээк окусаң болот да. Өспүрүмдүн ойлоп табуусун жана жөндөмдүүлүгүн арттырган программа Нурсултандын алгачкы эмгеги. Келечекте программист болуу менен бир катар ийгиликтерге жетишүүнү максат кылган окуучуга лицейдин директору өз белегин тапшырды. Жетишкендиктери аябай жакшы, отличник окуп атат. Анан өзү математикадан, олимпиададан иштеп аткан окуучубуз. Ол жерде 4 тил болгондуктан англисче, орусча, кыргызча, түркчө, ошо тил жагында дагы жакшы окуп атат. Ушул программаны табып, анан колдонуп, элге сунуш берип чыккандын дагы бир жакшы жагы, тилди жакшы билгенинин дагы өзү чоң ролу бар. Анан дагы бир нерсени айтыш керек. Азыркы учурда билесиздер, пандемия болуп, мына бизде садик ноловойдон баштап бүт начальный школа окуп атат офлайн. 7-класстарда офлайн окуп атат. Бирок калган класстар 8-ден 11-класска чейин онлайн окуп атышат. Онлайндын дагы пайдасыны табып, мисалы үйдө жөн отурбай, сабаклардан калган вакытында эмне кылды? Ушул программаны иштеди. Мына 2,5 айда демек иштесе бүт мүмкүнчүлүктөр бар. Интернет аркылуу өйрөнгөн нерсени колдонуп, ушул программаны табып турду да. Ар күнү аралыктан окуп, ананда лицейге келип, өз алдынча изденген Нурсултан өзү курдаш балдары менен өлкөнүн келечеги үчүн пайдалуу иш кылууга эгедер. Логикалык жактан ойлонуусун арттырууга негизги багыт болгон программаны азыр колдонгондордун саны 100гө жетти. Жанара Сагындыкова, Алтынбек Исаев, Сергей Мишенко, Каракол шаары.